Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жараткан Аллах Субханаху ва Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Алла Таала мына ушундай берекелүү куттуу күнгө жеткиргенине шүгүрлөр болсун. Аллахым өзүнүн берекелерин берген болсун. Алла Таала Кур'анда айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Бул аяттын маанысы: О Аллахым дейт, о Роббибиз, бизге жубайларыбыздан жана урпактарыбыздан көзүбүздүн кубанычы, көзүбүздүн кареги болгон баягы жакшы балдарды тартуула деп атат да, шу балдар менен. Андан бизди таквалар үчүн имам кыл, үлгү кыл дейт. Бул болсо дагы бала дагы жашоодо Алла Тааланын берген эң чоң бир немат экен да. Ошондон Алла Таала Кур'анда дагы айтат: чындыгында бала чака мал дүйнө дагы бул дүйнөнүн бир кооздугу дейт да. Бул дүйнөнүн кооздугу дейт. Бирок Аллах Субханаху ва Таала бизге ошол немат кылып берген нерсесин биз жакшы сакташыбыз керек экен. Жакшы карашыбыз керек экен. Ар бир нерсе өз нематы бар, бирок анын сарптала турган, иштеле турган жолдору бар. Ошондон дайыма бала тарбия маселеси бизде өтө орчундуу, өтө актуалдуу. Ошондуктан азыркы учурда айрыкча да. Мына ошондон дайыма ошол жака биз көңүл бурушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: Аддибу ауладакум аля саласи хисал дейт. Үч нерсеге балаңарды тарбиялагыла дейт. Биринчиси хуббу набийюкум дейт. Пайгамбарды жакшы көрүүгө дейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизде канча насааттары бар. Ошо пайгамбарыбыздын сүннөтүн, пайгамбарыбыздын өзүн жакшы көрсөтүү менен биз балабызга жакшы тарбия бере алат экенбиз. Пайгамбарыбыздын аялдарга кандай мамиле кылган, кошуналарга кандай мамиле кылган, жаш балдарга кандай мамиле кылган, досторуна кандай, ата-энесинин досторуна кандай мамиле кылган. Мына ошолордун баары ошонун ичинде камтылат дагы. Бизге эмне пайгамбарды жакшы көргөнгө үйрөткүлө дейт. Ва хуббу али байтихи, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн жакшы көргөнгө тарбиялагыла дейт. Андан кийин тилаватул Кур'ан, Кур'ан үйрөтүп койгула дейт. Кур'ан үйрөтүшүбүз керек экен балдарыбызга. Себеби фа инна хамалатал Кур'ан, чындыгында Кур'ан окуган адам, Кур'ан көтөрүп жүргөн адам фи зилли аршихи яумал кияма дейт. Алла Тааланын рахматында, Алла Тааланын мээриминде болот дейт. Ошондон дайыма ар бир мусулман адам намаз деле окуп атабыз. Ошол намазыбыз туура болгудай кылып Кур'анды биз жакшы үйрөнүп алышыбыз керек. Ошондон биз балдарды тарбиялаганда эки максат үчүн тарбиялайбыз. Биринчи, бул дүйнөдө жакшы жашаш үчүн, туура жашоодо ар кандай сыноолор болот, окуялар болот, чакырыктар болот, өдө ылдый болот, ошого даярдайбыз ыймандуу кылып. Экинчиси, бул акырет жашоосуна даярдашыбыз керек экен да. Акыретте дагы ошол бала өзүнүн бир жакшы Алла Таала даярдап койгон бейиштен үлүштү ала тургандай кылып. Шариятыбызда чындыгында баланы тарбиялагандын сообу аябай эле жакшы. Биз бирок ошого аябай көңүл бурушубуз керек. Пайгамбардын хадисинде келет: Ятбаур ражула яумал киямати амсалил жибал минал хасанати. Кыяматта дейт, бир кишинин артынан тоодой болгон сооптор ээрчип жүрөт дейт. Тоодой сооптор дейт. Анан айтат экен: Я Робби анна хаза, бул сооптор каяктан дейт экен да жанагычы. Десе, Алла Таала айтат экен: Фаякулу бистигфари валадика лак, сенин артыңдан калган балаң, урпагың сага кылган истигфарынын артынан ушундай сооп сага берилип атат дейт. Истигфарга: О Аллахым, өтүп кеткен ата-энемдин күнөөсүн кечир дегенге. Эгер Кур'ан окуп коюп багыштап койгон болсок, жакшы иштерди кылып аларды багыштасак, садакалар кылып аларды багыштаган болсок, эмне деген сооптор жетет да. Ошондон баягы бала тарбиялаганда ушундай бата кыла турган, Кур'ан окуп дуа кыла тургандай кылып тарбиялаганга аракет кылышыбыз керек экен. Экинчи бир хадисте бул деле ушул мааниде келет, бирок муну имам Ахмад риваят кылат, Ибн Мажада келет.
Аллаху субханаху ва таала bir адамдын даражасын кыяматта көтөрүп коет, эң жогорку бейишке чыгарып коет дейт. А'лал жанна дейт. Бейиштин төрүнө чыгарылганда өзү таң калып калат дейт. Эми бул дүйнөдө анча деле амалым болбоду эле дегендей кылыпчы. Анан сурайт экен, Аллахым бул кайдан дегенде, дагы эле жанагы сөз. Бистигфари валадикалак, сенин балдарыңдын сага кылган дуасы, истигфары деп атат. Истигфар деп. Биз мына ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек. Өткөндө биз мындай кыска айтканбыз да. Бүгүн пешин саат канчада болот экен? Ошондон 10 мүнөт алдын намаз окуганга болбойт. Аз мына бир туугандарыбыз намаз окуп атат, балки ошол тыйылган учурга туш кеп калып атат. Күн чыгып атканда, күн чак түш болгондо, күн батып атканда намаз окулбайт. Эч бир намаз окулбайт. Азыр саатыңыздарды караңыздарчы, канчада экен саат мейда боюнча? 1:05. Ошо 1:05ке чейин азыр көрүп калдым да кирип окуп аткандар. 1:05 өтсө 12:50ден намаз токтош керек. Өзүңүздөр ошону эсепке ала бериңиздер. Насаат мейнады көрөсүздөр, 10 мүнөт алдын намаз токтой берет. Мешитке кирип калган учурда деле. Андан өткөн болсо макул. Маселе жок. Азыр мен баштаганда эле кирип калып окугандар болуп атат. Ошондон ошого көңүл буруп коелу. Бул пайгамбарыбыздын бизге берген насааты. Бул чак түштө окулбайт. Ал окулган намаз толук аткарылбайт деген дагы жерлери бар. Бул кыскача эскертүү. Караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир аялга жуучу түшөт. Бул Умму Хани. Али радиаллаху анхунун бир тууганы. Багы жесир калган да. Жесир калган, күйөөсү өтүп кеткен. Анан ал пайгамбарыбыздын жугуучулугун кайтарып коет. Жооп, турмушка чыга албаймын дейт. Анан өзүнүн үзүрүн айтып атат да. Бул чындыгында пайгамбарыбызга турмушка чыгып, момундардын энеси болуп, өзүнчө бир шараф бул деле. Бирок ал айтат, менин жаш балдарым бар. Мен сени каалабаган жерим жок дейт пайгамбарыбызды. Бирок менин жаш балдарым бар. Ошол балдарымды карайын дейт да. Балдарым деп туруп, пайгамбардын кызматын кыла албай калып дагы күнөөкөр болбойн, же пайгамбарда балдарымда калып калбасын. Ошондо менин балдарым бар эле деп үзүрүн айтат, пайгамбарыбыз үзүрүн кабыл кылат. Үзүрүн кабыл кылгандан кийин анан пайгамбарыбыз айтып атат. Хойрун ниса, эң жакшы аялдар, бул өзүнүн уруусун айтып атат да. Курайштын аялдары булар күйөөсүн дагы акысын берет, балдарын дагы унутпай, балдарын дагы аябай жакшы карайт деп пайгамбарыбыз мактап атат да. Демек бул бир эле ошол жерге айтылганы менен чындык кыяматка чейинки бардык эмнелерге айтылып атат? Мусулман аялдарга айтылып аткан пайгамбарыбыздын сөзү. Анан башка бир хадисинде айтат: "Ана ва имраатун сафаа хаддайни." Маниси пайгамбарыбыз айтат: "Мен жана күйөөсү каза болуп, жесир калып, өмүрүн ошо балдарына арнап, ошолорду чоңойтом деп, ошолорду карайм деген аял экөөбүз дейт. Фил жанна кахатайни деп ушундай кылып көрсөтөт экен да пайгамбарыбыз. Бейиште ушундай болобуз деп. Мисалы, ушул сөмөй менен ортокол канчалык жакын да. Ошондой мааниде айтып атат. Бисабабати вал вуста дейт. Бейиште мына ошондой жакын болот дейт да, мына ушинтип айтат экен да, мондай кылып айтат экен пайгамбарыбыз. Бул болсо дагы ошол пайгамбарыбыздын ушул нерсеге өтө маани бергенден болуп эсептелет. Дагы бир хадисте, жакшы хадистердин бири, пайгамбарыбыз айтат: "Ана аввал ман юфтах бабул жанна." Бейишке эң биринчи пайгамбарыбыз кирет экен. Эң биринчи бейиш мага ачылат дейт пайгамбарыбыз. Файза имраатун тубадирни. Ошол эшик ачылса, бир аял мени менен кошо бейишке кирип кетип атат дейт да. Анан сураптыр пайгамбарыбыз. Эмнеге деп сураганда, ал жооп берген экен: "Ана имраатун, мен ушундай бир аялмын, жесир калдым, балдарым жетим калды. Мына ошолорду мен эмне кылдым? Бул дүйнөдө карап, багып, окутуп, тарбия берип чоңойттум" дейт. Мына ошонусуна Аллаху субханаху ва таала ошондой соопту берип атат, пайгамбарыбыз менен чогуу бейишке кирип кетип атат дейт да. Бул болсо дагы өтө маанилүү. Ошондуктан биз үйлөнүү деген эле бул жоопкерчилик да, ошону билишибиз керек. Анын артынан эмне деген жоопкерчиликтер бар? Ошондон анын балалуу болот, анын жоопкерчиликтери болот, алардын тарбиясы болот, анын окуусу болот, анын билими бар. Мына ошолордун баарына биз өтө көңүл бурушубуз керек. Мисалы, тарбия дегенде эле
ичирип, жедирип, кийиндирип, бир жакшы мектепке окуттуруп коюу бул атанын милдети. А тарбия башка нерсе болот. Улууну урматтаган, кичүүнү узаттаган, бирөөнү ушактабаган, гыйбаттабаган, акысына кирбеген, аны жамандабаган, жакшы иштерди аткаргын деп мына ошондой бизде жакшы бир тарбия бар. Мына ошону сиңиришибиз керек биз. Шарият мына ошол нерсени талап кылат. Негизи биздин шариятыбызда ибадаттардын баары мына ошол адамдын өздүгүн оңдогонго багытталган. Намаз деле, орозо, ажылык, зекет бардыгы адамдын өздүгүн оңдогонго багытталган. Ошо намазды окуп мен оңолушум керек. Ички дүйнөмдү тазалашым керек. Акыл пикиримди тунартышым керек. Башкалар менен болгон мамиле оңолуш керек. Бирөөгө капакы болуп жүргөн болсо аны кечириш керек. Сабырдуу болуш керек. Ошода ар кандай нерсе көп. Мына ошол чыныгы ыймандуу мусулман адамдын сыпаты болуп эсептелинет. Өзүбүз дагы ошондой болгонго аракет кылышыбыз керек. Балдарыбыз дагы мына ошондой тарбиялаганга аракет кылышыбыз керек. Чындыгында баланы жакшы тарбия берген бул өтө жакшы экен да. Бул соогу түбөлүк, үзгүлтүксүз жетип турган амалдардын бири дейт. Пайгамбардын хадиси бар. Изамата ибни Адам инката амалу илля мин салас дейт. Адам каза болгондон кийин артынан 3 эле нерсе калат дейт. Соогу жетип турган. Соогу жетип турган. Биринчиси садакатун жария дейт. Биринчи бир жакшы кайрымдуулук иш куруп кеткен болсо, мечит салса, больница, көпүрө, суу чыгарды, бак экти, мисалы, ошон жалпы эл пайдалана турган нерселерди аткарса, же ошого салым кошкон болсо, ошону садака жария дейт. Садака жария деген агып туруучу дейт. Мына дарыяларыбыз агып атпайбы үзгүлтүксүз? Ушул сыяктуу сооптор агып турат кыяматка чейин. Ошол адамга кылган жакшылык иши, кайрымдуулук иши үчүн. Экинчиси илмун юнтафау бихи, пайдалуу илим алган болсо. Илим алды, бирок ошол пайдалуу болсун. Башкаларга жугумдуу болсун. Башкаларга ал илимди берсин. Ал илимди үйрөтсүн. Аларга үйрөтөт, кийинкилерге үйрөтөт. Ошентип отуруп, анын дагы соогу жетип турат. Бирөөлөр китеп жазып, илим жеткириши мүмкүн. Бирөөлөр мисалы азыр соц тармактан жеткириши мүмкүн. Бирөөлөр дагы бир сабактарды берүү менен, бирок туура багытта. Өзүбүздүн мазхабта, өзүбүздүн акыйдада туура программада берген болсо. Үчүнчүсү валадун салихун яд'у лаху, артынан бир бала таштап кетсе, ал балабы кызбы айырмасы жок. Мына ошол ага бата кылып турган болсо, дуа кылып турган болсо, истигфар айтып, Куран окуп, же бир жакшы садака иштерди аткарып, ошонун сообун багыштап, мына ушул үзгүлтүксүз жетип турат экен. Ошондон биздин артыбыздан бата кыла турган жакшы ыймандуу, ынсаптуу, тарбиялуу, Куран нуруна суугарылган балдарды таштаганга аракет кылышыбыз керек экен. Ошондон имам Абу Хамид эл-Газали өзүнүн сөзүндө айткан экен. Бала бул ата-эненин колундагы аманат дептир да. Ошол балага жакшылык үйрөтүлсө, жакшылык иш ошол баланын адаты болуп калса, ошону менен чоңойот, бул дүйнөдө дагы, кыяматта дагы бактылуу болот дейт. Эми ошол баланын кылган бардык жакшылык иштеринин соопторуна ата энеси дагы шериктеш болот дейт. Ошого үйрөттү да, үйрөткөндүгү үчүн. Анткени ата бул жерде эмне болуп атат? Аны тарбиялоочу болуп атат. Эне ага тарбия берип атат, ага багыт берип атат жашоодо. Ушуну эле тескерисин айтат эми. Эми ал бала ин увида шарра ва ухмила дейт. Бала ташталып калса, мектеп окутат да деп таштап койсок. Мектеп окутат экен да, таалим берет экен. Негиз тарбиянын да бир бөлүгүн берет. Бирок негизги тарбия ата-энеден башталыш керек экен. Ошондон бул жерде айтып атат, эгер бала ташталып калса, ал тарбияланбаса, жакшы сыпаттар анын жан дүйнөсүнө эгилбесе, каралбаса, бул жерде айтып атат, жаныбарлар, малдар ташталгандай эле ташталып калса, ал бала бактысыз болуп калат дейт да. Эми ошого ошол жаман нерселерди үйрөткөн, ошонун кылган жаман ишине шериктеш болуп калат дейт. Бул ошол Ихя улумуддин деген китебинде айтып кетиптир. Ошондуктан биз мисалы соокту мусулман адам оңой тапса болот да.
Ушул жактан дагы сооп тапсак болот. Ушул жактан эле биз бейишке кирип кетсек болот. Пайгамбарыбыз айтат, караңыздар. Ман кана лаху саласу банатин. Кимдин 3 кызы бар болса дейт. Фасабара алейхинна. Аларды сабырдуулук менен тарбияласа. Эми кээ-бир нерселеринде сабырдуулук кылса. Ва ат'амахунна ва сақахунна. Тамактандырса, кийиндирсе, кысал камсыздаса, ошол кыздары жакшы тарбия берип, турмушка берип ошундай кылса, ошол кыздары күнна лаху хижабан минан нари яумал кияма. Кыздары атасы менен, ошо ата энеси менен тозоктун ортосуна тосмо болот дейт. Ал ата эне бейишке кирет дейт. Ата энем бейишке кирмейинче биз кирбейбиз дейт экен. Бул жакшы жал. Бул түз багытта бул кыздарга айтылган. Анан башка бир хадисте келет. Мисалы, эжеси, карындашы болсо деп да келет. Анан бир хадисте эки кызы болсочу десе, ага дагы дейт. Бир кызы болсочу десе, пайгамбарыбыз жылмайып коет, ага да деген сөз, мааниси. Аны да тарбия кылса, мына ошондой соопту алат дейт. Эркек балага айтылбаптыр да ушинтип. Ким эркек баласы болсо, анан тарбияласа, мындай кылса, тозоктон тосмо болот деген жер жок экен. Бул кыздарга айтылыптыр. Балдарга айтылган жанакы жерлер. Ошондон Кудай бергенге шүгүр кылыш керек. Бала береби, кыз береби. Алла Таала Куранда айтат: "Яхабу лиман яша инас, яхабу лиман яша зукур." Алла Таала каалаганга кыз берет, каалаганга уул берет, каалаганга экөөсүн берет. Ва яжалу ман яша акима. Кебирлерди Алла Таала тукумсуз кылып коет дейт. Бул деле сыноо. Ошондон бар нерсени биз кадырына жете билишибиз керек. Имам Тирмизиде келет, пайгамбарыбыз айтат: "Ман халавалидун валадаху афдала мин адабин хасани." Атанын балаларына, кыздарына берген эң жакшы калтырып кеткен нерсеси бул анын тарбиясы дейт да. Ошол тарбия берип кеткен болсо, ошол эң жакшы нерсе таштаган болуп эсептелинет экен. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, бул ошол Ибн Мажада келет, бул хадисте айттык, дагы кайталап коелу: "Иннар ражула ла турфау даражату фил жаннати." Адамдын даражасы бейиште ушундай көтөрүлгөндө өзү түшүнбөй калат дейт. Кайдан дегенде, сенин балаңдын сага кылган батасы, дуасы, айрыкча хадисте келет, истигфары деп келет. Истигфар деген күнөөнү кечирүүнү Алла Тааладан сурануу деген сөз. Мына ошону суроо. Ошондон биз Аллахумма гфирлана деп ошондон айтабыз. Күнөөбүздү кечиргин, ата энебиздин күнөөсүн, туугандарыбыздын, устаздарыбыздын деген бата кылганыбыз ошондон болот. Ошондон биринчи ата энеге кылышыбыз керек батаны. Ошол нерсеге биз балдарыбызды үйрөтүшүбүз керек. Куранда да келет. Куранда айтат: "Роббирхамхума кама роббаяни сагира" дейт. Бул ошо баланын ата энесине кылган дуасы да, бул аятта башталат. Алла Таалага ибадат кылгыла, ата энеңерге жакшылык кылгыла. Ата энеңердин кызматын кылгыла, аларды капа кылып албагыла. Аларга уф деген сөздү дагы айтпагыла. Уф деген сөз өтө жеңил сөз. Ушул өтө жеңил сөз менен ата эне капа болуп калышы мүмкүн. Ошону да айтпагыла дейт. Аларга мээримдүүлүктүн канатын төшөгүлө дагы, анан ушинтип айткыла: "Я Аллахым, бизди кичинебизде кандай багып, тарбия кылып чоготкон болгон болсо, эми ата энемди Аллахың өзүң рахматыңа, мээримиңе алгын" деп бата кылыш керек дейт да. Бул Куранда келет. Демек бул биздин балдардын милдетибиз ата энебизге болгон. Ал эми ата эненики болсо, балдарды ушундай жакшы тарбия берип үйрөтүп коюш керек. Куран үйрөтүш керек, жана биз айткандай. Пайгамбарыбызды жакшы көргөнгө, пайгамбардын сүннөтү менен жашаганга, туура шарият менен жашаганга биз үйрөтүшүбүз керек. Башка айтканда биз тарбия беришибиз керек. Пайгамбар хадисинде айтат: "Аллахумма кама хассанта халqi фахассин хулуqi." Аллахым, менин тулку боюмду, кандай келбетимди, сонун кооз, алты санымды аман кылып жараткан сыяктуу, менин адеп аклагымды дагы кооздогон деп айтат да. Бул дуа бизге дагы тийиштүү. Бизге балки көбүрөөк тийиштүү болуп келет. Биз да ошол дуаны кылып, артынан эмне кылышыбыз керек?
ошол нерсеге биз дагы үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, муну Айша энебиз айтат экен. Айша энебиз айтат, мага бир аял кирип калды дейт. Эки кызы менен кирип калды. Анан аларда эч нерсеси жок экен. Ач калыптыр дейт. Анан эч нерсе таппай болгону бир өрүк калыптыр дейт. Хурма өрүгү калыптыр дейт үйдө дейт. Пайгамбарыбыздын үйүндө бир эле өрүк дейт, карасаңыз. Хурма өрүк барбы биз? Ошол эле калыптыр дейт. Анан тиги аялга берсем, аял алды дагы дейт, экиге бөлүп туруп эки кызына берип койду дейт. Өзү жеген жок дейт. Кийин алар чыгып кетишти дейт. Анан пайгамбарыбыз келгенде ушул нерсени пайгамбарыбызга айттым дейт. Ушундай болду десем, ошондо пайгамбарыбыз ушул хадисте айтып атат да: "Ман убтилия би хазихил банат." Кимде кыздары бар болгон болсо, кыздарды тарбия кылган деле оңой эмес окшойт да. Кимде кыздары бар болгон болсо, ушу кыздары менен сыналып атса, фа ахсана илайхинна, кыздарына жакшы мамиле кылса, анан аялына кыз эле төрөй бересиңби дебеш керек да. Ошого шүгүр кылыш керек. Ошого шүгүр кылыш керек. Жакшы мамиле кылыш керек. Ахсана дегенде өтө жакшы мамиле кылыш керек дейт кыздарга. Эми тарбиясы дагы бар. Анан башка жагын унутуп калбаш керек. Жакшы тарбия, көңүл буруп дегендей. Күннә лаху ситран минан нар. Ошол кыздары ошол ата-энеге тозоктон тосмо болот дейт. Анан башка бир хадисинде айтат, ошол үчөөбүз болсо дагы, экөө болсо деген ошол хадистерде келет. Мына ошондуктан баягы Ахмад ибн Хамбал ким эле кыздуу болсо барып сүйүнчүлөгөн экен. Сүйүнчүлөсө, сүйүнчүсүн берип, мен дагы сүйүнчү айтып коеюн, пайгамбарлар кыздардын атасы болгон. Сонун болду саңа деп сүйүнчүлөчү экен да. Мына ошондо биз ушул нерселерге көңүл буралы. Пайгамбар айтат: "Лайса минна лам ярхам сагирана ва я'рифу шарафа кабирана." Улууларыбыздын урматын, кичөөлөрүбүзгө ырайымдуулук кылууну билбеген, ал бизден эмес дептир да пайгамбарыбыз. Бизден эмес дегенде ислам үммөтүнөн эмес деген сөз. Мусулман болсо дагы ошол нерсени аткарбаса, сен мусулманчылыкты кылган жоксуң деген маани экен да. Ошондон жетим жесирлерге жакшы мамиле кылышыбыз керек. Улууларыбызды урматташыбыз керек, кичөөлөрүбүздү ызатташыбыз керек. Бул жерде балдардын дагы багы ата-энелерине ортомчу болгон жөнүндөгү хадисте аларга бейишке кире бергиле деп айтылганда, кээде балагатка жетпей каза болгондор болот да. Алар айтат экен: "Ата-энебиз бейишке кирмейинче биз кирбейбиз" дейт экен. Эми кээде балдарыбыз чарчап калат, балагатка жетпей чарчап калат, жаңы төрөлгөндө чарчап калат. Бир аздан кийин чарчап калат. Ошолордун баарына сабыр кылышыбыз керек экен. Алла өзү берди, Алла өзү алды. Чындыгында жүрөктөр кайгырат, көздөн жаш чыгат, бирок Алла Тааланын тагдырына наразы болбош керек. Бул дагы сыноо. Ошол нерсе менен берки Алла Таала сынот. Ошол сыноого чыдасак, Аллах субханаху ва таала бейиште мына ушул сыйлыкты берип атат. Алар айтат экен, ата-энебиз бейишке кирмейинче биз кирбейбиз дейт экен да. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, чындыгында бул да жоопкерчилик экен. Пайгамбар айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти" дейт. Баарыңар жооптуусуңар, кол астыңдагыга жооп бересиңер. Демек ата-эне балдарына жооп берет кыяматта. Мына ошол сыяктуу жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызды ошол жаатта жакшы ата-эне болгондон, жакшы тарбия бергендерден кылсын иншааллах.